Аллах айтты: өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө. Аллах силерге аябай ырайымдуу деди. Кимде ким жолдо көрсөтүлгөн чектелген ылдамдыктан тышкары бийиктетип, өйдөлөтүп айдап, кырсыкка учурай турган болсо, демек ал өзүн өзү өлтүргөн менен бирдей. Техникалык кароо деген бар. Техосмотр деген бар. Ошол жерден өтүп жатканда көз боемочулук менен жазып берип коерүңчү дей турган болсо, унаанын ээси тиги дагы макул десе, демек ушул унаа кырсыкка учурап ичинде адам өлө турган болсо, тех кароонун адамдары дагы күнөөкөр болот. Май кызматкерлер жакшы айтып атат. Көрсөтүлгөн ылдамдыкта айдагыла деп атат. Аны шарият да колбойт. Кээ бир мусулман өлкөлөрдө бийик ылдамдыкта бара жатып өлгөндөргө жаназа окулбайт деп атат. 100 деген жерде 150 деген атат. Бизде 100 деген ылдамдык жок, чынын айтканда. Эң бийиги бизде трассаларда дагы 90 бар. Карды көрүп туруп, жазгы дөңгөлөк менен чыгып, эгер тайгаланы бир жерден түшүп кетип, аңтарылып өлүп кала турган болсо, демек ал дагы өзүн өзү өлтүргөн менен бирдей. Тормоз, арты беркилерин карабай чыгып ала турган болсо, дагы ошондой. Андыктан мен жалпы ушул жаштарды кагылайымдар, техникалык кароодон машиналарды өткөргүлө, май кызматкерлерин жакшылап баш ийгиле, жол эрежесин жакшылап сактагыла, эч качан ылдамдыкты көтөрбөгүлө. Эгерде бир жерден каталык кетип ушундай боло турган болсо, демек анда биз баарыбыз өзүн өзү өлтүргөндөр катарына кирип калабыз. Кудай сактасын.